Ташкент шаарында сиам эгиздерин ажыратуу операциясы жасалганын Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги билдирди. 8 айлык Фатима менен Зухра төрөлгөн жери Кыргызстанда жашап жатышкан. Сиам эгиздери тууралуу кош бойлуулуктун 28-жумасында белгилүү болуп, апасы Ош шаарынан Бишкекке жөнөтүлгөн. Андан бир жумадан кийин 2022-жылдын 31-майында операция жолу менен жарыкка келишкен. Эгиздердин жалпы салмагы 1600 грамм болуп, экөөнө бир боор кызмат кылган. Бирок өт баштыкчылары өз-өзүнчө болгондуктан функциясын толук аткарып турган. 10 күндөн кийин ымыркайлардын жашоо мүмкүнчүлүгү жок экенин айткан дарыгерлер үйүнө чыгарган. Бирок ата-энеси Өзбекстандын перинаталдык борборунун неонаталдык бөлүмүнүн башчысы, медицина илимдеринин доктору профессор Бактияр Эргашевке кайрылышкан. 2022-жылдын октябрында эгиздер Ташкент шаарына жеткирилип, операция 19-декабрда жасалган. Бул күнү биринчи жолу толугу менен өзбек дарыгерлердин бригадасы сиам эгиздерине операция жасады. Бригадага устаттары көмөк көрсөткөн. Операция жалпысынан 3 саатка созулуп, заманбап жабдыктары пайдаланылган. Сиам эгиздери бөлүнгөндөн кийин ар бирине хирург-неонатологдордун тобу кайра өзүнчө операция жасашты. Учурда адистер балдардын абалы туруктуу деп баалашууда. Жакын аралыкта ооруканадан чыгаруу планы бар. Бул жыйынтыктан кийин Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги сиам эгиздеринин операциясына катышкан дарыгерлерге саламаттыкты сактоонун отличниги төш белгилерин тапшырган.